Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фонду муктаж болгон бир нече мекендештердин ден соолугунан кабар алуу үчүн Түштүк жергесине иш сапар менен барып келди. Алардын катарында Роман Абджапар уулу дагы бар. Бул мекендешибиз бүгүнкү күнү оор абалда ооруканада жаткан жерине Азамат Байматов барып, акыбалы менен таанышып, кайрымдуу элди кол сунууга чакырып келди. Кого? Ноги хек. Белка. Вчера я спектра. İçki su aldık da değil mi? Aldık. Bugün aldık. Bugün su aldık. Su aldık. Kaç litre aldık? 5. Nasıl peki? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Qanday yurtman? Sol жақсы ма? Чатақ. Бұл есе жақсы болады бетон. Чатақ болмайды, бұл жақсы болады. Алла Тағала өз берген дартына шифа берсін, Құдай бұйырса. Құдай бұйырса, бір туғандар бар, туған ел бар, жұрт бар екен, сен достарың бар, жақындар бар. Бұйырса, бар жақсы болады. Hareket қылып, қазір қатарға біз де келдік, Құдай бұйырса. Азыр достар қайрылғаннан бір туған, Assalamualaikum урматтуу достор, мекендештер. Бүгүн күндө мынакей аты жаман аргандай оорулар бүгүн калкыбыздын ичинде ушундай бир каптап аткандыгы өкүндүрөт да. Бул нерседен эптеп алдын ала тургандай бир жолун эртерээк иштелип чыкса жакшы болот эле. Биздин жогорку жак бир алдын ала турган жол болуп, мындай көз жаш мекенибизде эле болбосо экен. Сөз башында ушуну айткым келет. Экинчиден мынакей азыр мынтип жабыркап, мынтип кыйналып турганда бул азыр бири-бирөөнүн алып жете тургандагы жагдай эмес экендиги баарыбызга маалым. Мына азыр Жалал Абадка келип отурабыз. Азыр биз Жалал Абадтан мына азыр больницага келип, ошол бир тууганыбыздын жакындары, достору кайрылгандан аргасыз келүүгө туура келет достор. Мындай акыбалда жатыштык ар бир адам үчүн оор нерсе. Биз баарыбыз инсанбыз, баарыбыз жакшы жашоону жакшы көрөбүз, жакшы ден соолукта тургубуз келет, бирок жараткандын жазмышы буйругу экен. Азыр Роман, сиз эжеси боласыз, Мен эжеси. Айтсаңыз эже, биздин баардык азыр канчалыгын бир туугандар көрүп атат, мекендештерибизчи. Өзүңүз эже сааттар айтсаңыз, канча убакыт болуп калды Роман ооруп атканына? Роман ооруп атканда 2 жылдан ашты. 2 жылдан бери ошо жер сироз пече менен ооруйбуз. Ушул кам жакшы болуп калса болду эле мага. Бир сом болобу, 2 сом болобу, колуңан келишинче жардам берсеңерге суранам силерден. Буюрса жакшы болот эже. Буюрса жакшы болот, Кудай буйрса. Үйлөр кандай? Начар. Оор жашашат. Şu Үйлөнгөн да? ооба үйлөнгөн. 3 kızı var. 3 uğul, iyi 3 kız, 1 uğulu var. Келинчегиңиз каякта? Үйдө. Балдарым менен үйдө. Балдарды карап отурат. Мен болсо буну карап отурам бу жерде. Айсада. Бул өтө оор абалда болуп турганда канча күн болуп калды эже? 5 gün болуп калды. Үйдө ошо үйдө жакшынакай эле отурат элек. Мен ар үйдө очум үйдө отуруп бир маал эле кызы чалып кирип калды. Эже атам кусуп отуруп барсам кан кусуп. Анан Ленскийге апардым. Ленскийде капельница коюп, силердин анализиңер жакшы эле экен деп. Анан кайра үйгө апардым. Үйгө алып барсам, 2 сааттан кийин дагы кусуп, анан бияка алып келдим Жалал Абадка. Раймасада жаттык. Раймасада 3 күн жаттык. Хирургияда 2 күн жаттык. Анан терапияга бияка алып берип отуруп, анан биякта жатабыз азыр. Өзбекстанга да барып келдиңиз? Аякка да барып келдик. Ошону айтсаңыз? Өзбекстанга ошо Ташкентке барып келдик.
Больницада жаттык, 24 күн жаттык. Бирок аябдын медицинасын жакшы кылып берди. Анан кийин эмне жардам берди ушуналда? ошо эме ошо бүкөл дарыларын полный эме кылып беришти. Сайып эме кылып беришти. Аябда дагы эмеге түшүп калдык, Раймасада түшүп калып, айдан 3 күн жаттык. Раймасада 3 күндөн кийин анан хирургияга период болдук. Айда период болбодук, туура эле өзүбүздүн эмебизге бардык. Больницабызга бардык. Айда жаттык. Айда 3 күн жаттык, анан жооп беришти. Жооп берип бияка келдик анан кийин. Бияка келип үйдө отурдук, анан экөөбүз муну карап мен өзүм. Азыр бүгүн суу алдырдык дедиз, Ооба, бүгүн суу алдырдык. Азыр 5 күндөн бери уктабайт, такыр уктабайт. Түнү менен кыйналып чыгат. Медсестралардан тургузам, алар келишет, сайып коюшуп, кайра кетишет. Алар түнү менен уктатпадык биз аларды. Анан бүгүн эртең мен докторго кирип айттым, ушундай эме кылып бергиле, суу алдырса кандай болот десем, азыр мен чакырат кыздар дедилер. Медсестралар барып чакырып келди. Чакырып келип суу алышты. Ушу 5 литр суу алышты ичине. Ушундан кийин жакшы уктап калды го, билбейм мен. Туруп эле ушерим ооруп атат дей берет. Ушерим чыдап тур, сабырылып тур, менин колума эмне келет эле дедим. Көлдөрүнөн бар жоон алып берип атам. Азыр эже айтсаңыз, азыр эртерээк Индияга кетүүнүн аракети болуп турат. Ооба. Донор боло турган ким бар? Мен бар. Мен өзүм донор болом. Ушукам жакшы болуп калса болот. Буюрса жакшы болот деп турган. Роман буюрса баары жакшы болот. Урматтуу достор, мекендештер. Колдон келишинче кыргыз эч убакта кыйынчылыкта таштаган эмес деген бул сөзүбүз канчалаган мекендештерибиз жакшырып турат. Сиздерге маалым нерсе. Мен айтпасам да сиздерге белгилүү, көрүп турган, билип турган бир туугандар. Мына абалда азыр 4 баланын атасы, 3 кыздын, 1 уулдун атасы алсырап бул төшөктө жаткандыгын сиз көрүп турасыз, биз көрүп турабыз. Анан бул акыбалда ар бир мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде дагы. Кел бир тууган. Ушул абалда сиз жатсаңыз, биз жатсак кандай эмне болот элек? Эгер кайдыгер карап, көз чачырап турганда, көз тунарып турганда, жашоодон ушундай үмүт үзүлүп, шам бүлбүлдөп турганда, кол сунуп койбосок, бизди Кудай да кечирбейт. Ошон үчүн урматтуу достор, мекендештер, менин колуман келген ушул бир туугандар. Ушул бир туугандардын бир тууганын бир боорум бир тууганым деген сөздүн маанисин караңыздарчы. Бир боорум бергенге даярмын бир тууганым үчүн деп. Акча эмес, башка эмес, денеде турган бир боордун бөлүкчөсүн берүүгө даяр болуп турган бир тууган отурат. Бир бооруман ажырап калбайын деп. Ошон үчүн достор, кыргыздын эртеңки өсүп келаткан келечек жаштарынын атасыз калбасын десеңиз, өмүрлүк жары жесир калбасын десеңиз, эне ыйлап көз жаш төкпөсүн десеңиз, анда келиңиз. Кол сунайлы бир тууган, кол сунайлы. Сунган колго Кудай береке берет. Кудай үчүн бергендерге Аллах Таала эселеп берем деп Кур'ан-ы Каримде да айткан, эскерткен. Ошон үчүн эскертиш момундарга пайда берет деген. Келиңиз бир тууган. Күн өткүзбөй эртерээк азыркы учурда $21,000 чогулуп калды дейт. $21,000 чогулуп турат. Тез аранын ичинде эртерээк Индияга чыгып кетүү аракетин жасап, колунан келишинче азыр бул жерде минтип жатыш биздин медицинанын алы жетпей турган баарыбыз билебиз. Ошон үчүн колдон келиши мен ишенем бир тууган эжекен. Аллах Таала өзү жардамын берет буюрса, аракет кылган адамдарга берекени берем деген дартына дабасын берсин эжекен, макулбу? Аллах Таала өзү берген дартына шифа берсин. Достор, келгиле. Кайдыгерликтен алыс болуп, кол сунайлы кайрымдуулукка Кудай буйрса, баары жакшы болот. Роман мекендешибиз 1984-жылы жарык дүйнөгө келген. Азыркы күнү 3 кыз, 1 уулдун сүйүктүү атасы. Атасынын ментип ооруп жатканын көргөн кызы жана өмүрлүк жары көзүнөн жаш төгүлөп, кыргыз элинен жардам сурап турган кезде. Жолдошум былтыртан бери ооруйт. Ушу оору менен, сероз печель менен ооруйт. Ооруганда анча дем ала албайт, кыйналат, түндөрү уктабай чыгат. Түнү күнү уктабайт, ооруп атат деп. Урматтуу кыргыз элим,
Sizlerden jardam sorayın, jardam berip koyuңuzдар. Karajatыбыз жетишпегенден jardam surap atabыз sizlerden. Ушундай оору менен ооруп калды. Jardam berip koyuңuzдар, Kırgız elim. Tuğandarыбыз топтошот, алардыкы дагы жетпей. Sizlerden jardam surayım. Kırgız el atama jardam berip koygula. Atam oruda, sizlerдің jardamыңарга muhtajбыз. Men atamı жақсы көрөм. Берип тозолам, кучактайм. Кыргыз элим атама жардам берип койгула. Роман мекендешибиз ооруп калганында алгач классташтары чуркап, айыл элинин жардамы менен $20,000 каражат чогултушкан. Бирок боорду алмаштырууга бул суммадагы каражат операциясына жетпегендиктен Ментип Коткору айылынын аксакалдары классташтары элге кайрылууда. Ушу баланы жаштайынан билем, жаш бала, 4 баласы бар. Ең акыркысы 8 балдар. Мунун бир туугандары почти жок. Бөлөк атадан, бөлөк энеден болуп калган. Ошо биздин айылыбызда чоңоюп, эми кыйынчылык менен чоңоюп, жакшы эми өзүнө келгенде ушинтип ооруп калды. Кыргыз элим ошого бир жардам кылып, бизде азыраак акча чогулду. Дагы бир азыраак акча менен болсо ушу балабыз түзүк болуп, сакайып кетсе, биз үчүн жакшы болот эле. Мен ошо айыл аксакалымын, ошо Коткор элинде. Роман жөнүндө айтайын, бул жигит өзүбүзгө жээн болот биздин айылыбызга. Бирок биздин айылыбызда чоңойгон бала, өзүбүздүн колубузда чоңойгон бала, айылдын, элдин кызматына, коомдук ишке бул аябай активдүү катышкан жигит жашынан бери. Анан бир Кудайдын кырсыгы экен, ушинтип бир ооруга кабыл болуп калды. Ал эми биздин ушу айылдын тургундары, достору, жаштар, аксакалдар биригип жалпыбыз $21,000 акча чогултканбыз. Эми ал акча жетпейт экен. Ана мен дагы ушул эл катары ушул Роман инибиздин балдары жаш, 4 балалуу, акыркы балдары 8. Өзү дагы абдан мыкты жигит эле. Анан ушул улуу кыргыз элиме кайрыламын. Эгерде колдон келсе, колуңардан келет эми элим. Ушул жигитке бир кайрымдуулук кылып коюңар суранат элем аябай. Ушу кыргыз элим кайрымдуулук кылып берген болсо, Кудай кааласа жакшы результат болуп, жакшы болуп кетет, бала чагасынын алдына барат, Кудай кааласа. Эми биздин Коткор элибизге рахмат, досторуна рахмат. Ушу бала ооругандан бери жакшы аракет кылышып, Кудай кааласа ушу Романдын лечениясына кете турган акчанын жарымын топтоп коюшту. Эми мындан бuyana кичине элдин шарты ham кичине туура келбей калгандыгына байланыштуу ушу элден кайрылып атабыз. Колуңардан келсе, көп түкүрсө көл болот дейт. 5-10 сомдон кайрымдуулук кылган болсок, ушу биздин үкөбүз, биздин жээнибиз, ушу биздин балабыз жакшы болуп кеткен болсо, эртеңки күнү кимдир бирөөлөргө да мунун пайдасы тийип калат, Кудай кааласа. Эми башынан айтсам, досубуз ооруп калган күндөн баштап өтө бардык эле мындай активно, орусча айтканда активно аракет кылдык. Жалпы өзүбүздүн айылдагы баарына чоң рахмат. Агалар, инилер, достор баарыбыз жапырт аракет кылдык. Анан ошол маалда кичине баягы сыноолор болуп калганы үчүн биз кайрыла албай калдык. Толук баягы керектүү сумманы, керектүү каражатты топтой албай калдык. Бирок ошол акча каражаты жетпей атат. Эл журтка мурунда кайрылган элек. Ал кайрылуубуздан дагы Аллага шүгүр, жакшы рахмат элиме. Жакшы каражат топтолду. Бирок ошентсе дагы ошол каражат жетпей калды. Ошого байланыштуу досубуздун абалы оорлошконуна байланыштуу дагы ошо кайрымдуу эл сиздерге кайрылып жатабыз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду бүгүнкү күнгө чейин 100дөн ашык мекендештердин боорун алмаштырууга Инжа жергесине жиберип келген. Алардын катарында алгачкы боорду алмаштырууга фонд аркылуу барган Сагын Эргешев өзү келип, Роман мекендешке кеңештерин айтып, кайрымдуу элди кол сунууга чакырды. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Базаркоң районунун
Кеңеш айыл өкмөтүнүн абак айылынан тургун болом. Ошо мен дагы 2018-жылы боор оорусу менен ооруп, сироз печим менен ошо Кайрымдуу Бол фонду менен Азамат Байматов аркылуу Инжа жергесине барып, мына боорумду алмаштырып келдим. Азыркы убакта ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Анан Базаркоо районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Коткор айылынан ушу Роман бир тууганыбыз дагы ушу сироз печим боор оорусу менен ооруп жатат. Ошонго кичине абалынан кабар алганы келдик. Азыр акыбалы оор Роман досубуздун. Ошонго кичине элден жардам сурап кайрылып атат элек. Көптү түкүрсө көл болот дегендей, кыргыз эли ушу Роман досубуз дагы биздин өзүбүздүн катарыбызга толуктаганга ушу жардам берип коюңузга суранам. Ушу Роман досубуздан жакшы болуп калганга себепкер болуп калайлы туугандар. Бул жашоодо бир гана ушу Алла ыраазычылыгы үчүн ушундай ооруп жакшы болуп калганыбызга Аллага шүгүр. Роман досубуздан ушу Инжа жергесине барып пересадка болуп келгенде ушу даярданып атабыз. Кичине акча жетпей атат. Элден суранарым ушу досубузда сакайып кетишине себепкер болуп калайлы. Аракет кыл да, өзүм мен кааласа жакшы болуп калам депчи. Эч жаман ойлобо. Могу жанагындай да. Сезет да булчу, али кыйсалат болсоң, наоборот андан беш бетер ооруп каласың да. Мен мисалы сен азыр шүгүр жакшы экенсиң. Мен башым болбогон. Мен уже үмүттүү деле үзүп койгон элем. Мына эл журт бар экен, абал элим бар экен, Базаркоо. Али эл ишенип, мына Кайрымдуу Бол, мына Азамат Байматов, мына байкебиз дагы мына дагы эле иштеп азыр. Мындай ишеничтүү фонд менен барса, мындай алдамсыз мындай чындап эле мына неме болуп пересадка болуп келдик, мына 4 жыл болуп. Аллага шүгүр. Инжадан келгенден бери бир кыздуу болдум, жакында кыздуу болдум. Кудай кааласа, жакшы бар. Ошон үчүн ойлобой, мына Кудай кааласа аз калды акча деле. Кайрымдуулукту бийик балаган урматтуу кыргыз эли, ментип өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган мекендешке кантип кайдыгер карап турабыз. Атасын жоготуудан корккон кызы, сыздаган аялы, ыйлаган бир туугандар жана айылдаштарынын үмүтүн жүзөгө ашыруу сиздин, биздин колубузда турат. Келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.